Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде каттама камырдан жасалган аябагандай даамдуу өзгөчө булочкалар. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач камырынан баштасак, аябагандай муздак суу керек. 220 мл сууга 1 чай кашык тузду салып, эригенче аралаштырабыз. Жана 1 чай кашык лимондун ширесин же болбосо 9% уксуздан 1 чай кашык кошсок болот. Жакшылап аралаштырып, 650 грамм унду ээлеп алабыз. Ошондой эле 360 грамм ак май керек, же болбосо маргарин дагы колдонсок болот. Май сөзсүз түрдө муздаткычтан жаңы чыккан катуу май болуш керек. Жана майлуулугу 72%дан жогору. Сүргүчтөн өткөрүп алабыз дагы. Колдо ээрип кетпеш үчүн май тез-тезден ушалап, ун менен майды кумга окшогон абалга жеткирип алышыбыз керек. Эми даярдап алган муздак сууну куюп, бир аз аралаштырып, камырды жуурубайбыз, жөн гана бардыгын бириктирип, нымдашкан камырды тоголоктоп чогултуп алышыбыз керек. Эгер жууруп салсаңыз, камырыңыз катуу болуп, каттама камыр болбой калат, ошондуктан жөн гана бириктирип алыңыз. Негизи камыр колду сүйөт деп коет, бирок дал ушул камыр колду сүйбөйт, ошондуктан тез-тезден аралаштырып эле салафан баштыкка салып, анча-мынча бирикпеген камырларын бириктирип алсак болот. Желин чыгарып, тоголоктоп, эми муздаткычка 1 саатка коюп коебуз. 1 сааттан кийин камырды алып, столдун үстүн жакшылап ундап, тик бурчтуу кылып камырды жайып алышыбыз керек. Калыңдыгы өтө калың эмес, өтө жука эмес, 5-6 мм болсо болот. Эми 3 бүктөп алабыз камырды. Жана бүктөлгөн камырды 2ге бөлөбүз. Бул камыр универсалдуу, көптөгөн даамдуу шириндиктерди жасасак болот. Ал эми азыр болсо кайрадан салафан баштыкка салып, 1 саат муздаткычка коюп коебуз дагы, андан кийин колдонобуз. Эми булочкабызга кайнатылган кремди даярдап алсак, ал үчүн 800 мл сүттү отко коюп ысытабыз. Сүт ысыганча 2 жумуртканы чагып алабыз. Жумурткага 100 грамм кум шекер кошобуз. Жүгөрүнүн крахмалынан 30 грамм жана 30 грамм un кошобуз. Кааласаңыз 2 грамм ванилин кошуп койсоңуз болот. Жакшылап аралаштырып алабыз эми. Бүртүкчөлөрү болбой, бир өңчөй тегиз аралашыш керек. Ысыган сүттү эми акырындык менен бир аздан чуурутуп куябыз, жумуртка бышып кетпеш үчүн тынбастан улам аралаштырабыз. Ошентип сүттүн жарымын куюп алабыз азыр. Кайрадан отко коюп, бардыгын бириктирип, ортоңку отто 7-8 мүнөттөй коюуланганча кайнатышыбыз керек. Жана тынбастан аралаштырып туруш керек. Түбүнө тартып күйүп кетиши мүмкүн, ошондуктан оттон алыстабай улам аралаштырабыз. Коюу болуп баштайт кремибиз. Оттон алып эми тезирээк муздашыш үчүн башка идишке которуп койсок болот. Эгер арасында бүртүкчөлөр болуп, бир аз түбүнө күйүп кетсе, анда дал ушул ысык кезинде торчодон өткөрүп алсаңыз жакшы болот. Ал эми биз кремдин бетин жаап, сөзсүз түрдө салафан менен кремге тийгизе жабыш керек, шамалда бети кургап кетпеш үчүн. 1 саатка эми коюп коебуз муздаганча, же болбосо муздаткычка салып койсок дагы болот. Кайнатылган крем муздагандан кийин 180 грамм ак майга 150 граммдай кум шекерди салып,
жакшылап көбүртүп чалып алыш керек. 2 мүнөттөй агарып бир аз көлөмү көбөйүп чыкканча. Май сөзсүз түрдө жумшак болуш керек, үйдүн температурасындагыдай. Жана крем үчүн маргарин колдонгонго болбойт, ошондуктан таза, даамдуу ак май болуш керек. Майды чалып алдык. Эми муздаган кремибизди 2-3 бөлүп майга салып аралаштырып алабыз. Ошол эле миксердин жардамы менен чалып алсак болот. Айта кетчү нерсе, мен бул кремди азыр көбүрөөк жасап жатам. Мага дагы башка тортко дагы керек. Ал эми сиз бир гана булочка үчүн жасасаңыз, анда ушул эле азыктарды 2ге бөлүп, жарымын колдонсоңуз болот. Мына ушинтип кремибиз даяр болду. Эми кайрадан колдонгончо муздаткычка салып турабыз. Ал кезде биздин камырыбыз дагы даяр болуп калды. Эми камырды тик бурчтуу кылып жайып алабыз кайрадан. Бир жагын узунураак, бир жагын кыскараак кылып. Калыңдыгын 2-3 мм кылып жаябыз. Жайылган камырдын четтерине 1 сантиметрдей жеткирбей, кремдин жарымын эми майлап чыгабыз. Жана ошондой эле каалооңузга жараша таза жуулган кара же сары мейизден жакшылап себелеп, камырыбызды оройбуз дагы. Четтерин, кошулган жерлерин бириктирип, курч бычак менен 10 бөлүккө бөлүп кесип алабыз. Ар бир бөлүктү алып, эми үстүн бир аз жалпайта басып, тоголок кылып формасын келтиребиз дагы. Духовканын идишинин алдына сөзсүз түрдө пергамент кагазын төшөп, булочкаларды тизип, жумуртканын сарысы менен майлап, духовканы алдын ала иштетип коебуз. 200 градуска коебуз дагы. 15-20 мүнөттөй кызарта бышырып алабыз. Достор, мына ушинтип биздин улитка аттуу аябагандай даамдуу булочкабыз дагы даяр болду. Эч ойлонбостон сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Мен ойлойм, сиздерге да жагат болуш керек деп. Камыр өзү эле даамдуу, каттама камыр болуп, жана ошол эле камырга крем сиңип, мейиз менен өзүнчө эле бир керемет. Ал эми менин видеом жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Жана каналыма катталып, досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз да абдан кубанычта болмокчумун. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.